Bismillahirrahmanirrahim. Азыр көптөгөн үй бүлөлөрдүн ичинде биримдик жок, бөлүнүп калышкан. Бардыгы бир жерде олтурганын көрөсүң. Бирок атасы интернетте каалаган нерсесин карап олтурат. Апасы интернетте ал дагы өзү каалаганын көрүп олтурат. Балдары интернет, кыздары интернетте. Денелери менен бир жерде болгон чыгар, бирок жүрөктөрү бири-биринен алыс. Бул интернеттин зыянын санап бүтө албайсың. Атасы бир сайттан экинчи сайтка кирип, багымлатка чейин интернетте. Балдар дагы ар кими өзүнүн бөлмөсүндө. Чогуу болушса да. Жада калса тамактын үстүндө да ушундай. Атасы балдар менен сүйлөшпөйт. Ал акыбалдарын сурабайт. Атасы да балдары да интернеттен бошобойт. Же телевизордон баш чыкпайт. Мүмкүн ал уятсыз каналдар. Балдары болсо өздөрүнчө спорт же дагы башка каналдарды көрүшүүдө. Ар бири жеке телевизорлорду сатып алып, каалаган нерселери менен алек. Ата-эне балдары туурабы кайдыгер. Өздөрү менен өздөрү алек. Аллах сактасын.